киргизесизби? Киргизгенде мындай да ал өкүл жок азыр. Өкүл өзүнүн жумуштары менен Өзүнүн жумуштары менен. Сөзсүз сурап беребиз. Сабыр кылып Камера өчкөндөн кийинби? Жок, күйүп турбуз мен камерадан. Наразычылыгы өтө курч. Ушу 1 айдан бери маселе эмне себептен чечилбей атат? Ар кимдир ар кандай пикирде болуп калат. Далил бар. Далил боюнча турабы? Анда эмнеге сүйлөгөндөрдөн мындай качып атасыздар? Сүйлөгөндөрдөн биз качып аткан жок. Сен бери карасаң. Митинг аябай болду, митингдер көп чыкты. Элдин кызыкчылыгын, анан мамлекеттин экономикасын ойлогонун бир да мол комбинатты мен көргөн жокмун. Мен ойлойм бул мол комбинатта жабылыш керек. 17 эсе ченемден ашык. Булардын көзү ачылып кетти. Булар кайка связька чыгып кантип жүрүп койду. Булар оттоп кетти ишкерлер. Жетекте отургандар ушул баткакка болсолор апарып кошо тыкты да мунун баардыгы. Кимдер? Кимдердин күнөөсү биринчиден. Жок, жашап жашап турган иштеке жок. Туура эле маселени коюп атасыз. Өкүлчүлүк чечсин да. Өкүлчүлүк анан текшертсин. Сиздер мисалы мындай ачыкка чыгара албайсыңар, өкүлчүлүк жок. Азыркы тапта эреттегилердин көйгөйү бул сүттүн баасы. Туура 1 ай мурда Талас облустук өкүлчүлүктүн алдына 1000ге жакын сүт өткөргөн жергиликтүү тургундар чогулушуп, сүттүн баасын көзөмөлдөп берүүнү суранышкан. Сокол медиа сайты ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин кандай маселелер чечилгенин билүү үчүн кайрадан Талас облусуна келди. Жергиликтүү тургундардын айтымында чогулган эл митинг кылгандан кийин сүт алуучулар дароо 26 сомдон 34 сомго чейин бааны көтөрүп беришкен. Бирок мындай баа 10 күндөй эле сакталып, кайрадан сүттүн наркы төмөндөп кеткенин айтышты. Саламатсызбы, Рахат эжеке. Өткөндө сүт маселеси боюнча кайрылдыңыз эле, анан кийин Талас шаарында дагы митинг болду. Анан комиссия түзүлүп, комиссия иш алып барып, ошол сүт маселесин териштирмекчи болгон. Эми ошол комиссиянын жыйынтыгы чыгып атыптыр. Ушул сүт өткөргөн адамдарда кандайдыр бир жаңылануу, бир өзгөрүү болду, жыйынтык барбы ошол нерседен? Эми мындай болду да, саламатсыңар баарыңарга. Салам. Жыйынтык болду деп айта албайм. Эми ошондо силер барганда 38 сом деп бааны коюп берди. Анан ошо митинг аябай болду, митингдер көп чыкты. Проблемалар чоң болчу. Анан митингден кийин эле мындай кандай десем, бир 10 күндөй бааны кармап турушты да булар 34кө чейин. 34кө чейин көтөрүлдү, 26дан болуп атпады эле ага чейин. Ооба, 26дан болуп аткан 34кө чейин көтөрдүм айлуулугун. Анан өзүбүз барып комиссия бир эмес 4 заводду текшердик, 5 заводду. Анан 5 заводду текшердик. Эми мындай да башында барганда, Арашанга үмүткө барганда бизди киргизбей коюшту. Ичине вообще таптак киргизген жок. Сыртында эле болдук комиссия. Анан кийин Эмилияга бардык, ал жерде да болдук. Эми мындай да булардын сөзүнө караганда элди күнөөлөп атат да. Айлуулугу аз, тигиндей мындай суу куюп коет деген эле бир эле позицияны кармап турат. Биз митингке чыкканда, пикетке чыктык, мындай өзүбүздүн талабыбызды эле, өзүбүздүн өстүргөн продукциянын баасын эле коюп берсе экен деп чыктык. Бирок губернаторду түшүнүү менен кабыл алды. Биз чечип берүүгө макулбуз деди, ошо менен убакыт берди ал. Убакыт бергиле деди. 10 күндөй жүрдүк го дейм, 15 күндөй жүрдүк баш аягы. Нары барып, бери барып сүт заводдорун баарын текшерип. Андан кийин баарын текшерип келгенде ошо Өзөн атаны көрдүк, Талас сүттү көрдүк. Булар айтып атпайбы, майлуулук аз, анан продукция өтпөй жатат. Россияда деген согуш, анан тигиндей мындай деп элди иши элдин башына ортуу менен только мына сүттү арзандатуу буларда маселе мындай өтө куш турат экен. Элдин кызыкчылыгын, анан мамлекеттин экономикасын ойлогонун бир да мол комбинатты мен көргөн жокмун. Биз биринчи жолу Үмүт заводуна барганда бизди лабораторияга киргизбей, эки-экине кыжылдашып, ошондо жөн эле турган молокосунун ичинен сүттү ала коюп биз анан таптырганыбызда анализге бергенде ошондо 3-4, 3-6 чыккан да. Анан ошол лабораториядан 3-4 чыккан сүттү алып барып алып, Эмилияга апарып тартсак, 3-7 бирдеки, короче 3-8ге жетпейт да. Ушундай болуп чыкты. Анан кийин таң калдык да, биз жөн эле кармап. Эми ошондо мына азыр 25 сом болуп калды, сүттүн майлуулугу аз эт бул деген
уяты жок, калп өтө калп нерсене да. Эми азыр баанын түшүп жатканына элдин Наразычылык өтө курч. Өтө курч. Мына азыр күн жабай куракчылык болуп талаада чөптөр курап кетти. Мал тоюп келип аткан жок, чөп деле жок. Жыргаган сүттү алып аткан жокпуз. Элдин камын ойлоп болсо, төл көздөрүнүн кызыкчылыгы болсо, мен ойлойм бул комбинатта жабылыш керек. Милдеттүү түрдө жапсын өкмөт. Не бир конкуренттер келет. Биз ошол скатты текшергенде бир да товардын скатта турганын көргөн жокпуз. Бир ашып кетсе, 5-6 коробка май, же болбосо курак сүттү гана көрдүк, калганын көргөн жокпуз. Значит, биздин товарга спрос бар да. Мына эл данный момент 13-үндө чыгайык деп атат. Мен болбой койдук, биз болбой койдук, кереги жок. Кыргызстанга тынчтык керек. Эртең дагы бизди башка күчтөр колдонуп кетпесин деп. Бир күн, 2 күн эшектин чоңун чечпейт. Шашпай барайык. Өкмөткө да убакыт берейик. Бир компромисске келет чыгар. Анан болбосо барабыз. Неге барбайбыз? Только биз 13-үндө барбайбыз. Анткени кереги жок бизге мына проблемалардан. Бизге бир гана жол, бизге бир гана нерсе мамлекет тарабынан каралса болмок ушул маселечи. Анан ошо балдарга айтайын дегеним, ушу журналист балдарга ушул элдин маселесин тереңирээк чечип берсеңер жакшы болот эле. Биздин үнүбүз өкмөткө жетпеди. Эске сала кетсек, элдер митингге чыккан соң бийликтегилер менен чогулган элдин ишенимдүү өкүлдөрү биргелишкен топ түзүшүп, бааны жөнгө салуу боюнча чогуу чараң иш алып бармакчы болгон. Бирок бир облустун эли күтүп жатса дагы бул түзүлгөн комиссия 1 айдан бери ишинин жыйынтыгын чыгарыша элек. Комиссия мүчөлөрү чогулган Талас облустун өкүлчүлүгүнө келип, маалымат алалык деп имаратка кире албай дагы убара болуп калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин дагы Талас облусундагы сүттүн маселесин көйгөйүн чагылдырып келгенбиз. Өткөнкү келгенибизде бул жерде бул ак үйдүн астында митинг болуп, 1000ге жакын адамдар жолугуп, өткөндө митинг болгондо комиссия чогулуп, 2-3 жуманын ичинде чечилмек маселе. Анан бүгүн ошол комиссиянын жыйынтыгы чыгып, бияктагы ыйгарым укуктуу өкүлгө сунуштама кетип кеткен. Ошол сунуштама боюнча маалымат алалы деп келсек, бул жакта жыйын болуп атыптыр. Бир кабинетте экологтору дагы, бул комиссиянын төрагалары дагы, жана ошол өкүлчүлүктүн кишилери дагы бир кабинетте отурушуптур. Биз кирип барып ошол сүйлөшүүлөрдү, комиссиянын жыйынтыгы кандай болду деп тарталы десек, бизди киргизбей атат. Ошол эле маалда мына Бакай байкебиз Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн пресс катчысы келип калды. Бакай байке. Киргизесизби? Жок, киргизгенде мындай да ал өкүл жок азыр. Өкүл өзүнүн жумуштары менен, өзүнүн жумуштары менен командировкада жүрөт. Тагыраак айтканда, жана 100 000 сом алган биздин жарандарыбыз бар. Ошолордун дальнейший иштери кандай болот, таанышып азыр ички командировкада жүрөт да, өкүл жок бул жерде азыр. Анан комиссия боюнча маселеси боюнча өкүлдүн тиешеси жокпу эч кандай? Жок, тиешеси бар, бирок өкүл өзү жок болсо кимден интервью аласыңар? Азыр силер интервью аласыңар. Биз барып азыр комиссиянын төрагасы болуп бияктабы, өкүлчүлүк тараптан бир төрага коюлган. Ошолордун отчетун угуш керек. Азыр алар көрсүн, алар өзара кабинетте сүйлөшкөндө эмне чечет? Алар чыксын дагы жооп беребиз. Эч кимге тоскоолдук жок. Азыр чыгат, ошол жактан мындай Эмир Парпиев деген жүрөт. Мен өзүм комиссиянын ичине мындай аралашкан жокмун. Жок болсо биз кирели. Анын ичинен айта албайм. Эмне болуп атат, комиссия өткөндө түзүлгөн, ошол боюнча өздөрү иш алып барып атат. Азыр чыгышат, өздөрү айтып берет, эч күтүп туруңуз да. Эч маселе жок. Эч кандай тиешеңиз жок. Менин эч кандай тиешем жок. Маалымат жагынан дагы анткени мен ал комиссиянын курамында жокмун да. Ичинен кандай Бишкекте да уктук го? Жок, Бишкекте эмес, бул жакта эле. Бирок ал өзүнүн жумушу менен жүрөт. Мен эми ал киши так качан деп айта албайм, бирок ал ички командировкада. Ошо журналисттер келген экен, сизден маалымат алат экен деп бир тактап бере аласызбы? Биз маалымат алат экен деп тактап бере алам. Бирок азыр тактап бере албайм, анткени ал азыр иш сапарында, иш учурунда жүрө. Болжолду бошогондо мен жанында жүргөн кишилер менен жерден кетпей күтүшүбүз керек анда. Күтүңүздөр, бирок сиздерге комиссия керекпи? Комиссия келсе келет. Жок, комиссияга мейли бир сунуштаманы чыгарып берет, иштеп берет. Эми чечим губернатордагы? Эми чечимин мен эчтеке ал жөнүндө эчтеке айта албайм. Өткөндө мен интервью алган келгенде, мен жооп бергем. Интервью алган келгенде сиз эми губернаторга жеткирбей өзүңүз жооп берип койгонсуз беле? Ооба, жооп бергем. Мен фашисттүү жооп бергем. Бирок мен андан кийин силер айткандай комиссия деди, элдин талабы менен комиссия түзүлдү. Комиссия иштеп атат. Мен комиссиянын курамында жок болгондугума байланыштуу ал жерде процесс кандай кетип атат мен айта албайм бүгүнкү күнүчү. Жок, ошо айтууга акыркы чечим дагы билбейм. Акыркы чечим сөзсүз түрдө губернатордун өзүндө болот. Анын өзүн жооп бергени компетенттүү болот да. Сиз пресс катчы катары тактап бербейсизби кайсы вакытта? Тактап берем. Бирок
азыр качан келет экенин мен айта албайм. Талаадагы үйгө болжоо деген кеп бар. Азыр чыгып кетишкен. Айттым мен кайда кеткенине чейин. Негизи биз отчет деле бербейбиз өзүнүн ишмердүүлүк боюнчачы. Бирок мен айтып атам, азыр чындыгында эле командировкада жүрөт деп. Кечинде дагы биз Ыйгар Мукты өкүлүнүн жанагы баракчасынан окусаңар болот, каяка барып атат, эмне кылып атат, дайыма күнүн күндө биз өз коомчулукка маалымат берип атабыз. Ошо Ыйгар Мукты Азыркы тапта жок. Аткарып аткан иштерине биз абдан ыраазыбыз, негизи көрүп атабыз, жакшы иштерди чыгарып атат. Болгону ошо Ыйгар Мукты өкүлү менен мындай ортомча адам катары сиз ошо бир сурап берип койбойсузбу деп атабыз. Сөзсүз сурап беребиз, сабыр кылып Камера өчкөндөн кийин жок, күйүп турабыз мен камерадан. Албетте, комиссияда элдин адамдары болгонгобу же балким президенттин Талас облустук өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери бул ишти таза дили менен кылып жатышкангабы бир сөзгө келип жай баарлашып чыгууга мүмкүнчүлүк болду. Бирок комиссиянын иши жыйынтыкталып, корутундусу чыгып бүтө элек болгондуктан кээ бир маалыматтарды кыскартууга туура келди. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жанагында айткандай эле бул жакта ошо комиссия иштеп аткан учур болуп атат. Биз азыр эле Талас облустук өкүлчүлүгүнүн имаратына кирип, ошол комиссиянын тең төрагалары жана мүчөлөрү менен жолуктук. Бул жакта мынакей Анарбек мырза Талас облустук өкүлчүлүгүнүн атынан ушул комиссияга тең төрага болуп, андан кийин эле Эмир Парпиев мырза элдин атынан комиссияга тең төрага болуп шайланып, азыркы убакта иш алып баратыптыр. Эми сиздерден маалымат ала кетсек, ушул апрелдин 13-үндө өкүлчүлүккө элдер чогулганда ошол убакта бир жума 10 күн деген срок коюлган элдин талабынан. Андан бери 3 күндөн кийин 1 ай болот экен. Ушу 1 айдан бери маселе эмне себептен чечилбей атат? Мынакей азыр бете сиздер жаңы айттыңыздар, 3 күнөн 1 ай деп. Бул негизи бул митинг болгондо 1 ай болушу мүмкүн 3 күндөн кийин. Атап ошондо элдер менен сүйлөшкөндө элдердин талабы болгон. Элдин баары комиссия болуп экен бүгүнкү күндө. Анын ичинен элдердин арасында мына 7 адамды тандап беришкен. Ошо 7 адамды тандаганча мынакей тандап ана чыгарганда 17 апрель күнү буйрук менен көрсөтүлүп атат, мына таанышыңыздар. Таанышып бизге берип, анан бияктан бул кишилер мага ишеним көрсөтүштү, мына өздөрү. Берди бүттү эме болгон жок. Туурабы Эмир аке? Туурабы? Ишеним көрсөткөнүңүздөрдөн мен алып бардым, мен да кошулуп. Анан кийин бул жерден болгону Эмир аке айтып калды, биз бу жерден тең төрага бололу деп сунуш киргизип. Ал сунушундагы биз төрага кабыл алдык. Мен сунуш киргизгем да. Сиз сунуш киргиздиңиз, э? Сиз сунуш киргизди мына бул киши. Анан тең төрага анда биз төрага кабыл алдык. Анан эч кандай болгон жок. Анда тең төрага кылып, ошондон бери ошондо буйрук кабыл алып берди бул киши. Камалбек өкүлчү биздин Ыйгар Мукты өкүлү. Ошонун негизинде комиссия түзүлүп монитор жүргүздүк. Только биз бул текшерүү эмес, биз эми сүттү кайра иштетүүчү ишканаларга монитор жүргүздүк да. Ошо монитор жүргүзгөндө жанагы анча мынча нерселер вывод этилип калды. Действительно эле көрдүк мына баарыбыз эле. Ошонун үстүнө азыр иш алып барып атабыз. Мына тыным жок. Ачык айтканда мына кээ бир күндөр обедке чыкпастан иш алып барып атабыз. Беде менин максатым мынакей действительно баягы элдер ушунча ишеним көрсөтүп аткандан бери элдин ишенимин акташ үчүн биз таза объективный алып барышыбыз керек да. Негизги биринчи максат биздики ошол. Анткени бул жерде сиз өзүңүздөр көрдүңүз, өзүңүз деле көп жерде интервью алыпсыз, мен көрдүм сизди деле. Баалар түшүп кетип, ошодо маселе келип чыгып атат да бир жерде. Ошо барып жеринен көрүп монитор кылып баарына кирип чыктык. Бир Таласта бул 5 сүттү кайра иштетүүчү завод бар экен. Ишканада калышып. Анын бирөөсү ИП экен, ал болсо жаңы калыптанып аткан эме ишкана экен да. Ага басым кылган жокпуз. Негизги эле Арашан, Эмилия, анан Талас Дамы, Талас Сүт деген ишкананы кыдырдык да, жакшы кыдырдык мына. Өзүлөрү кирип көрүштү, баарын таанышты. Арашанда бир аз көйгөйлөр болду, действительно. Эмилияга барганда, Эмилиялар жакшы кабыл алып, киргизип баарын эмеси менен. Бул кишилер өзү канаттанды, айдан суроо жооптор болуп атты. Эми анын баары буюрса жакын арада чыгат эми, жакында алып чыгабыз баарын. Эмир байке, ошол элдер кайрылуу кылгандан кийин, митинг кылгандан кийин, мындайча айтканда, сүттүн баасы дээрлик 34 сомго чейин көтөрүлүптүр, 26 сомдончу. Андан кийин 10 күндөй ошол маалда сакталып, андан кийин эле кайра бүгүнкү күндө 25 сомго кайра түшүп кетти. Бул комиссия иштеп атканда да түшүп кетти. Бул ушу комиссиянын иш алып бара албагандыгы эмеспи, кайра баанын түшүп кеткендиги? Мен жооп берип кетсем. Жооп берип коеюн. Баягы действительно суроо берилип атканда, ана сиз да жооп бересиз го деп ойлойм мен. Айтыр. Анткени бул жерден жана Россиянын эмеси бизге запрет коюп койбоду. Ошол жерден да түшүп кетти, ошондой сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын жетекчиси, ал кишинин атын айтпай эле коеюн, айтты ошол да. Бирин ошол негизинде биздики экспортко чыга албагат деп.
Бирок негизи бу жерде комиссияны ар кимибиз ар кандай пикирде болуп калып атабыз. Кайра бир пикирге келип калып атабыз. Бирок негизи жакшы эле алып барып атабыз. Действительно бул буйрукка кол коюлуп, аны муну болгончо определенный убакыт өтүп кетет. Анын ичинде нерабочий день экен. Суббота базар күндөрү иштебей калат экенсиң. Кечээ дагы 4-5 күн өтүп кетти. Эл деген аны күтпөйт экен. Мына кыркындырып атат. Мен, например, мага деле күнүнө 100 километр бияка келип, 100 километр тияка келип, эмне зарыл? Ушу моюнума алып алган айын ушул жүктү. Мен дагы ушу чыдап келатабыз да. Кудай кааласа, мен ойлойм, жакшы результаттар болот деп. Себеби факты налицо. Эми жерде жаап жашырбаш керек. Эми сейчас голословно бирөөлөрдү обвинять эткенден алыс кылып, болсо бирок мындайда сиздер ушул жерге авангард болуп бир жылыш кылып бердиңиздер. Сиздерге да ыраазычылык ушу неме менен колдонуп дегендей ыраазычылык айтып коебуз. Элдин атынан ыраазычылык айтып койгум келип атат. Мына өзүңүздүн жигиттер экенсиңер, туура объективно ушуну көтөрүп бердиңер ушул маселени. Ошодон кийин резонанс болуп дегендей өкүлчүлүккө да ыраазычылык, ушундай комиссия түзгөнүнөчү. Анан мынакей 7 киши деле чында бу жерде абдан эле талаш тартыш ызы-чуу көп болуп атат. Бирок талаштан тактык жаралат дейт, анысыңар мындай. Анан Анарбек мырза жаңы айтып кетип атпайбы, бир эми ачык эле айтып атап кетким да келип атат кээ бир нерселерди. Допустим, ошол эле Арашанды мен уже сиз айтып келатканда эле түшүндүм бу жерде ситуациянычы. Өткөндө тиги эжелерди чакырып алып, бирдекени бетине кармап сүйлөп атпайбы. Анан биз комиссия органында бүт заводдор киргизип аттык, каалаган жагына киребиз деген жетиштүү көрүп аттык. Бир заводдон башкасы. Арашан киргизгиси келген жок, киргизбей, даже лабораторный анализда чыгартып бербейм деди. Аябай ызы-чуу болду айерден. Бирок эл деген эл экен, акырындык менен барып ошол жерде комиссия мүчөлөрү заводдун анализдерин да чакыртып алдык, башка жол менен да, башка жол менен. Заводдун ичине кирип көргөн жокпуз. Анан ошол эле учурда сырткы немесин караганда бир дагы септиги жок, ташталган чыгып атат. Биз ошол мониторингтерди жүргүзүп барып атканда так маалыматтарды сурап баштаганда эле заводчиктер мындайча айтканда растерялись, они не ожидали, видимо, этого. Мындай кыргызча эле сүйлөйүнчү неме. Муну күтпөсө керек да, күтүүсүздүк болду аларга. Анан өздөрү бул ценаны регулировать эте албай калышты да. Цена кетти 34кө чейин, кээ бир айылдарда алып баштады. Эми жок деген 30 сом болуп калды да. Бул деле результат налицо болду да 26 сомдон. Бизге ошо жана Рахат эжеке айтып кетти да. Ушундай акимият тараптан лаборатория текшерип, анан ошол лаборатория биздин сүтүбүздүн майлуулугун 3,1, 3, 3,2 деп чыгарып берип коюп атат. 2,8 деп та жүр да. 2,8 деп та. Бул боюнча сизге ошол негизинде анан кийин түшүрдүк деп атат. Бааны түшүрдүк деп атат. Азыр мисалы мына комиссияда болгон жокпу ушундай лаборатория өз алдынча түзүп туруп анан кийин ошол жактан текшерген? Жок, андай мындай биз лабораторный анализдик комиссия, сиз мындай туура түшүнүшүңүз керек да, бу жерде биз баягы тем более мамлекеттик мекемебиз. Мамлекеттик болсо жана тиешелүү укук коргоо өкүлчүлүк тараптан катыштап бере алган жокпу? Жок, биз өткөндө мындай кылып эле мониторинг жүргүзүп койгонбуз, анын баардыгы так жазылып турат. Ошол акимчилик мисалы 3,1, 2,8 деп чыгарып берген жыйынтыктын силерде мындай комиссиянын өзүнүн варианты барбы? Варианты бар. Жок, майлуулук 2,8 эмес, бул уйдуку сүт өткөргөн 2,8 эмес, муну 3,6 экен деп мындай көрүп аласыздарбы комиссия? Аны азыр текшере албайсың, азыр биз суроо берсек, мына жооп бере албай кетти. Бу жерде мындай да фиктивно баарын жаба беришкен. Бүгүнкү күнү азыр айттык, эртең саат 10го чейин келебиз да, онда алып келип ошого так жообун алабыз эртең буюрса. Бир жума мурун булар бааны коюп коюп атат да, заводчиктер. Так. Базар понедельник күндөн баштап, допустим, 25тен аласыңар деп койду. Понедельниктен кийин ошо 25 сомдук сүткелерин алып каяктан берип койду. Бирдеке десең булар лабораторный анализге шылтама кылышып атат да. Ал шылтамасы жок, булардын көзү ачылып кетти. Эмне булар? Каяка связька чыгып кантип билип койду? Бир жумадан сен экөөсү канча баа болоорун билбейбиз да. 35 болобу же 32 болобу дегендей. Булар бир жума мурун коюп коет, анан бир жумадан баа чыгат. Хотят они, не хотят этого, сүтчүлөр 25тен алып кетти, 25тен берип коет. Ушундай болуп атат да. Анан мына 25 деп искусственно чыгып атат. Бу жерде мен түздөн түз эле айтам, бу жерде күнөөнүн баардыгы ошо Арашанда болуп атат, оны диктуйт. Анан эми азыр дагы пока мына заключениелер бүтмөйүнчө бирдекени сүйлөгөндөн да ашыкча сүйлөп аламбы деп да кыскартып турат экенсиң. Бул жерде мисалы далил боюнча турат. Далил бар. Далил боюнча турабы? Анда эмнеге сүйлөгөндөрдөн мындай качып атасыздар? Сүйлөгөндөн биз качып аткан жок. Сен бери карасаң мындай да кылыч. Эми азыркы мыйзам боюнча ты же тоже грамотный. Түшүнөсүң да.
Биз бүгүнкү күндө бирдекеде бирөөгө указание бере албайбыз. Биз азыр гана мындай да, биз анализ жүргүзүп атырык да, мындай мониторинг жүргүзүп атырык. Ошон үчүн комиссия түзүлдү. Могу жерде сунуштама иретинде азыр өкүлчүлүккө беребиз. Могу жерде бар экен, туурабы? Коррупция. Могу жерде бар экен коррупция, тиерде бар экен коррупция. Баары кайра эле өкүлчүлүктөн тышкары. Да, өкүлчүлүк чечсин да. Өкүлчүлүк анан текшертсин. Сиздер мисалы мындай ачыкка чыгара албайсыңар, өкүлчүлүк жок. Чыгарабыз, но бүтөйлүк. Бүгүнкү, например, бүгүн толук болбой тур да, сизге азыр айтканга жараша, бирок толуктап туруп. Мисалы экология жагында кандай мыйзам бузуулар бар экен? Мыйзам бузуулар толтура эле, допустим, кайсы жагынан дейсиң? Тазалык жагынан өткөндө биз тартып кеткенде мисалы сууга саркымды суулары кошулуп атканын көргөнбүз. Ал боюнча мынакей азыр эле экологдор менен кызычуу болдук. Ушул бир эле ушу саркымды суу боюнча как раз биз барып ошол жерде турганда келип туруп экологдорду барбады эле. Ошол экологдорду дагы губернатор жиберген экен да. Барып анан кийин экологдор азыр айтып атат, биз эч чара колдоно албайбыз дейт. Бирок ошол эле учурда экологический заключениелерин бизге берип атат да. Эми буну пока неме көрсөтпөй турсак дегенбиз эми. Бирок негизи мына булар тигини каяна коюп койдум. Эми бу жерде мына мен мынтип эле айтып коеюнчу, кыскасы эле. Аммоний азоту дейт, 7 эсе ченемден ашык дейт. Нефтепродукты боюнча 17 эсе ченемден ашык деп берип атат заключениесин. Анан биохимикалык кычкылдык керектүүчү заттардан 30 эсеге ашып атат, превышает норму деп беришип атат. Андан тышкары мисалы өкмөттүн токтомунда, Айыл чарба министрлигине токуп берген токтомунда сүттүн баасын аныктоо боюнча байыстык нормалар 3,6-дан 3,4-кө түшүрүлгөн экен. Бирок Арашан сүт заводу ошо 3,6 менен кабыл алып аткан экен. Ошол боюнча да комиссия кандайдыр бир Ал боюнча комиссия көрсөтүп кеттик. Чынында мыйзам боюнча өзүңүз билесиз да. Бул базисти бузуп атканын өзү мыйзам бузуу да. Өзү мыйзам бузуу. Биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан мына кабинет министрликти уруп ойнобойн деген сөзү да, туурабы? Кыргызстандын мыйзамын уруп ойнобойн деген сөз да бул. Чынын айтканда. Это бизде эле эмес экен. Уточнили, бирок бу жерде мындай болуп атат да, кээ бир заводдор ойноп коюп атат, а мы 3-4 менен деп. А бирок сүтчүлөр баарын айтып берип атпайбы. Биз 3-6 менен иштейбиз, как положено, биздин бүттүк заводдор. Айыл чарба башкармалыгынан бир аракеттер болду, кыймылдар болду. Айыл чарба башкармалыгынан эмес, акимдерден эчтеке жок да, толук жок. Все они остуруна талкан куюп алып отурбайбы, эми айтсаң, аны айтсаң дегенде биз буга чейинки эфирибизде министрдин орун басарына да барганбыз да, айыл чарба ушул маалыматты берип, ошол жерден министрдин орун басарынын да сөзү болгон. Биз эми аракет көрөбүз, бул боюнча чара колдонобуз дегенчи. Бул жакка эч кандай бирок маалымат жеткен эмес окшойт анда. Министрлик тараптанчы ушундай бир мыйзам бузуу болуп аткан экен, ушундай бир сүт заводу деп. Башкармалык, акимчилик реакция кылган жок ал боюнча. Ар ким өзүнүн багытында берип атат. Ар ким өзүнүн багытына жараша биз дагы ошол боюнча иш алып барып атабыз да. Анан бул жерден баягы именно могу деп туруп мисалы азыр биз кесе айтып жатсак, эртең күндө мына ушу телевидение мына өзүң кылышмаса өзүң көп жерде алып барып жүрөсүң. Айтыла турган нерсени айтып берейик. Мен, например, жагып жашыра турган эчтеке жок. Жагып жашыра турган эчтеке жок. Туура эле маселени коюп атасыз. Ал жактан силерге комиссияга мүчө катары кирген жокпу эч ким? Кимдер? Айыл чарба башкармалыгынан мисалы. Мына кирген кишилер бар, ал кишилерди булар өзүлөрү киргизбей койду. Биз мынтип эле айттык. Комиссияга келип киргизгенде 1-2-3 киши адамды бияктан назначать этишти эле. Биз айттык, ошо Кашкырга кой кайтартып атпайсыңар деп айттык ачык. Кашкырга кой кайтартып атпайсыңар. Ушунча жылдан бери ушунун баарын баламут этип жүргөн кишилерди кайра бизге комиссияга төрага кылып атат да. Анан ошондон отказ кылып туруп анан мына бул киши оборонода экен. Бирок сунуштады. Ушу кишини анда сиздер менен иш алып барсын деди. Хорошо, бияктан, например, биз эл өкүлү болгондон кийин келип алып тигини буну чакырып компетентный органдарды чакыра албайбыз да. Анан бирок бул өкүлдүн представители катары бул кишилерди коштук да. Мына Анарбек мырзага доверие көрсөттүк биз. Себеби бияка эч тиешеси жок экен, бул оборона менен да жумуш алып барган киши экен. Айыл чарба секторун жетектеп отургандар ушул баткакка ошолор апарып кошо тыкты да мунун бардыгын. Биз ошон үчүн аларга недоверие көрсөтүп салдык. Чынын айткандачы. Анан эми айта берсе сөз көп да. Акимдердин күнөөсү биринчиден. Мен эми башка райондордун акимдерин айтпай эле коеюн. Кара Буранын акиминин күнөөсү башынан ашып кетти муну. Кекиктектен эмес, баштан ашып кетти да. Мынакей менин колумда протокол тур. Бул боюнча иш алып барбай бүттүк эле, биз бүт тараптан иш алып барып атабыз. По всем, чынын айтканда эми мактаныш да болуп кетпесин, бирок бүт жагынан иш алып барып атабыз. Мына менин колумда Коксай айылдык аймагынын маданий үйүндө өткөн жыйын.
номер 1 протокол Көксай айылы 13 февраль 2023 жылы. Атайын мұны да барып айылдан шығартып алдық. Мұндай протоколдардың район бойынша бүттік айылдардан алдық. Бүт айылдарда протоколдар өткен. Бүттік айылдарда ушул протоколдорду карасаңар, бүттік айылдарда жерде мен Көксай айылында өзім депутат катары. Көксай айылдын тургуну Парпиев Эмир депутаты, Парпиев Эмир суроо берип өттү дейт. Сүт маселеси боюнча да айта кетти депчи. Мына жерден мен барып айтып атам. Сүттүн баасы 2 сомго түштү. Январь айында түштү, чыкыштын шилдесинде. Siz mine bilbeysizmi dedim. Bilbeyt eкен de anan keyin men bunu görөйүн, tekşerip görөйүн dedi. Бирок эч кыймылдаган жок да. Мына апрелге чейин эч бир териштирген жок. Анан кийин колуңарда эмне келет дегенсиз, булар 28 сомдон 26 сомго чүрүштү. Анан баягы эл анан ызы-чуу болуп келип, анан мына өкүлчүлүккө келип ызы-чуу болгондон кийин, когда уже губернатор дал указание, анан кийин комиссия түзөп алышып, мынакей папкада турат бардыгы. Кыйрат койгон соң анан отчетторун беришип, баары текшергич болуп кетишти да. Андан кийин только реакция. До этого что делали? До этого ошол сууга куюп атканы эмне билишпейби? Ошол эле экологдор жазып коюшуп атат да, былтыр 28 000 сом неме беришиптир. Штраф салышыптыр. Прокуратура иш козгоптур. 28 000 деген эмне айланайын? Көпчүлүк таң калып күлө турган нерсе да. Күлөбүз да 28 000 килтеген завод 20-30 жылдан бери ушундай мыйзам бузуп отурсак, мыйзамын тебелебей, анан бул жазып коюштур. Ошо саркынды суулардын да анагы мына экологический заключениеде берилген суулардын баары кара сууга эле куюп атат депчи. Эмне үчүн нары жагын жазбайт? Кара суу менен агып барып туруп Кировдун суу сактагычына куюп атат деп неге жазбайт? Ушундай да везде мынтип жаап, жашырышып, бирдеке болсо эле ушу заводчиктерге адвокат боло калышып атат да баардыгы. Ошол да бизге аябай мына комиссиянын жумушуна тоскоолдук кылып атат. Чынын айтыш керек да. Эмегенде бизде азыр бизде мыйзам өзү негизи жеке ишкерлерди бүгүнкү күндө коргойт да аябай. Бул аябай коргойт да бүгүнкү күндө. Ошол негизинде мынакей баш органдар деле текшерип бара албайт экен бүгүнкү күндө. Анан ошонун негизинде биз комиссия түзүлүп, комиссия негизинде биз мониторлук эле жүрүбүздүк бүгүн. Биз анын баарын биз текшерип эметкизип бүгүнкү күндө биздики мыйзамга турмуш келип калат. Анан ошо монитордун жыйынтыгы менен да бир эмелер корутунду берип атырык, мынакей корутундун негизинде да бир тиешелүү иштер жүрөт да, эми жакшы негизи. Жакшы иштерден комиссиянын жыйынтыгы менен сунуштамасы корутундусу менен кандай бир жакшы бир жыйынтык чыгат деген ишенимиңер барбы? Барлык тармактан текшерип кеттик да, чынын айтканда. Текшерилип атат мунун барлыгы. Эми ушунча документация турат, ушунча доказательный база тургандан кийин бул мондай калып калса билбейм, анда биз чыгарып беребиз деп ойлойм. Биякта чара колдонуп болуш керек, Кудайга шүгүр. Анан эми пользуясь случаем, азыркы жаңкы эле маселеге кассация этип кеттик. Мен азыр телевидениеге деле эмселер тартып аткандан кийин айтып койгум келип атат да. Урматтуу президентке кайрылып койгум келип атат. Садыр Нуркожоевич, мындай да, сизди түшүнөбүз, мен лично өзүм түшүнөм. Ишкерлерди көтөрөлүк, ушу ишкерлер биздин экономиканы көтөрүп атат, башка деп туруп бүт тармактан колдоо көрсөтүп атасыз да. Текшерүүгө да албай койдуңуздар. Булар оттоп кетти ишкерлер. Өздөрү билип, иши өтүгүн төргө илип отурган мезгил экен бүгүнкү күндөчү. Ишканаларын көрсөң эми биз эми наркы өркүдөй экен. Бирөөнүн жамандап, бирөөнүн мактагандай болбойт. Эми мына экологический заключениелер башкаларында булар кандай иштеп атканын көрсөтүп турду. Башка алыска барып деле кереги жок. Ошол эле көрсөтүп турбайт. Аны комиссиянын жыйынтыгы мөөнөтү тууралуу бир кандайдыр бир маселелер каралды беле? Качан кайсыл сроктон баштап, полисинен баштап тутасыздар, кайсыл күнгө чейин бүтөт же болбосо бир айга жакындап калыптыр? Мөөнөтү айтылган эмес. Кете береби балким. Айтылган эмес, жок, кете бербейт. Мен ойлойм, ушу акыркы 1-2 күндүндө жыйынтык чыгарабыз. Кудай кааласа, жыйынтык чыгарабыз. Ошол жыйынтыктардын баары Кудай кааласа массалык маалымат каражаттарына, телевидениеге атайын репортаж кылып туруп жаңылыктардан берилет. Адан тышкары группалар бар, сүт группалары. Аларга маалымат беребиз. Чтоб эл маалымат жөнүндө толук маалымат алыш керек да. Анан жана баа боюнча маселе айтылып кетти. Баабызы мындай болду да, биз барганда арашанда 38 сом деп жазылып туруптур. Анан биз ошондо группа мүчөлөрү ошол жерге барганда эжекелер өздөрүнүн сүтүн алып алган болчу да. Ушул анализди биздин өзүбүздүн лично үйдөн алып келген анализ сүттү чыгарып бере десек, алар чыгарбай койду.
Аерден да бир талай возмущение болду мына анакей, эгер мени калпайттырбай. Анан биз ошого мейли биздикин өзүстүгүн албасаңар да, ошол жерден келген жанагы сүт алган заготовительдерден бир машинаны алыстык. Ошол жерден алыссак мен память изменять этпесем 3-6 болду эле, 3-4 болду эле. Анализ чыкты, чыгарып берди, алып туруп. Кайра эле ошо 1 сааттын тегерегинде эле кайра эле Эмилияга барсак, ал жерден анализ дагы башкача чыгып атыр. Кайра эле эртеси күнү талас сүт менен тиги өзөн атага бардык. Ошол эле сүттү түшүрсөк, аерден башка баа чыгып атыр. Мына бу жерден сунуштардын ичинде эртең секирет, сунушта бар. Заманбап бүгүнкү күндө международный стандартка жооп берген лаборатория курузун деп туруп сунушту берип атабыз. Ортодогу жанагы немелердин саны кыскартылып атыр. Ошонун эсебинен эле заводдун жанагы директорлору бааны көтөрүп койсо болот. Бир заводдо 40-тан 50-ден мына списогу бар болуш керек, по-моему, бизде. 40-50ге чейин заготовительдер бар экен. Анча заготовительдин эмне кереги бар? Бирөөлөр бир 500 литр, 700 литрди апарат экен да, зато бир заготовительдин немеси кетип атат. Ошолорду кыскартылат деп атырып, бу жерде сунуштар көп айта берсек. Жакын арада 1-2 күн ичинде Кудай кааласа бунун баары бүт элге жарыя берилет. Бүгүнкү күндө сүттүн баасы элибиздин көйгөйү. Ал эми элдин көйгөйү болсо, бул биздин көйгөй. Сиздер менен Сокол Медиа сайты болду. Аман туруңуздар.